2022 жылы Кыргызстан эң чоң жетишкендиктеринин бири көп жылдар бою талаш тартыш жаратып келген Кумтөр кенин улутташтырылып, мамлекеттин карамагына өттү. Президент Садыр Жапаров бул күндү өлкө тарыхындагы чыныгы бурулуш деп атаган. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Кумтөр кенин буга чейин канадалык Centera Gold компаниясы башкарып келген. Кыргыз өкмөтү былтыр 2021 жылы май айында кенди башкарууну колго алган. Буга компания экологияга эбегейсиз чыгым келтиргени жана эри суммада салыктарды төлөбөй келгенин негиз катары көрсөтүлгөн. Берген сунуштарды экотехинспекция, экология берген сунуштардын бирөө аткарылбайт экен да. Бул жылы каргашалуу да окуялар болду. Тажикстан Баткен облусунун жай тургундарына ок чыгарып, анын кесепетинен Кыргызстандын 63 жарана курман болуп, 140 миңге жакын адам үйлөрүн таштап качууга аргасыз болгон. Жаңжалдын кесепетинен 661 үй жабыркаган. Президент Садыр Жапаров бул үйлөрдү суук түшкөнгө чейин бүтүрүп берүү тапшырмасын берген. Бүгүнкү күндө үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Бишкекте 2 күндүк элдик курултай болуп өттү. Ага мамлекет башчы, бардык облустардан чогулган 1000ден ашык делегат, Жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөт мүчөлөрү катышты. Президент Садыр Жапаров 16 августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал ошол күнү Facebook'тагы баракчасы аркылуу бийликтин бардык бутактары элге отчет берерин жана бийлик делегат тандоодо кийлигишпесин билдирген. Көп жылдар бою талаш тартыш жаратып келген кыргыз-өзбек чек арасы такталып келишимге президент Садыр Жапаров 29 ноябрда кол койсо, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев кол койгону 30 ноябрда жарыяланган. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо талаш тартыш менен коштолду. Бул окуялардын фонунда Кемпир-абадты коргоо комитетин түзгөн 30дай жаранды 23-28 октябрь аралыгында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жапырт кармап, 2 айга тергөө абагына камалган. Ички иштер министрлиги алар төңкөрүш уюштурууга аракеттенгенин айтууда. Мындай камактар менен кысым басым менен маселени чече албайсыз. Бул жыл аткаминерлер үчүн да чоң сыноолор менен коштолду. Саясий айдыңда президенттин көздүү кадрлары коррупция, пара алуу жана башка оор беренелер менен кармалды. Мурдагы билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев $110 миң пара менен кармалып, кызматтан четтетилип, камакка алынып, кийин үй камагына чыкты. Урматтуу Алдыба долбоордун көрүүчүлөрү, учурда Алмаз Бейшеналиевди алып баратышат. 2 айга камалганы белгилүү болду. Чуулгандуу бир топ иштерди атат алган мурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге башкы прокуратура 7 кылмышын козголгонун билдирген. Бейшеналиев коррупция беренеси боюнча 2 кылмышы, опозала пара алуу беренеси 4 кылмышы, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз келишим түзүү деген оор беренелер менен иш козголуп, бирок ал кызматтан алынгандан кийин бул иштер кыскартылган. Учурда ал Ысык көлдөгү Алтын балалык балдар реабилитациялык борборун жетектеп жатат. Башкы прокуратура энергетика министри Доскул Бекмурзаевга кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу 2 кылмышы козголгонун билдирген. Бул окуялардын фонунда октябрь айынын башында бир күнү 4 министр алмашты. Белградтагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар 2 алтын, 3 коло байге алышты. Грек-Рим күрөшүнөн Акжол Махмудов, Жоламан Шаршанбеков дүйнө чемпиону аталды. Биз уза бара жаткан 2022 жылдагы урунттуу учурлардын тизмектегенге аракет кылдык. Жаңы жылда жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.